Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын тосуу иштери кайрадан жанданды. Азыркы учурда Баткен районунун Самаркандек айылында бардык күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери топтолуп чек араны тосууга жигердүү катышып жатат. Инженердик иштерди баштоого мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Малимбаев бүгүн старт берип, курулушту баштап берди. Белгилей кетсек, өткөн жылы Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 150 чакырымына зым тартылып, 170 чакырымына жол курулган. Быйыл жыл аягына чейин чек араны толугу менен тосуп бүтүү мерчемделген. Быйыл жалпысынан буюрса Баткен областында 200 чакырымды биз тосушубуз керек, жана Ош областында 70 чакырымды тосуп бүтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан акча толугу менен бөлүнүп берилген. Жалпысынан Кыргыз-тажик чек арасына 420 чакырымды биз тосуп бүтүшүбүз керек. Азыркы учурда үздүк курам, техникалары жана бүт жабдуулар менен даярдык болуп, бүгүн жумушту баштап жатабыз. Курулуш иштерин жүргүзүүгө мамлекеттик чек ара кызматынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, коргоо министрлигинин жана ички иштер министрлигинин аскер кызматчылары катышууда. Чек ара былтыр башталгандан бери марттан баштап жыл аягына чейин тостук, катыштык. Анан ошо күн сууп кетип, кыш келгенине байланыштуу иштер токтотулду. Анан кайра быйыл марттан жандантат. Ошо кайра катышабыз. Ушу чек ара тартылып бүтсө, элибизге тынчтык орноп, чек арада жашаган бир туугандарыбыз дагы тынч жатып, ошондой ойдо, ошондой тилектер менен иштеп келебиз. Ушу чек ара тосмолору тосулганга чейин биздин аймактын тургундарынын мал жандары өтүп, тажик тарапка да өтүп кеткен учурлар көп катталчу. Өтүп кеткен малдарды тажик тарап менен бир канча сүйлөшүү жолдору менен кайра алып чыгып, элдерге мал жандыктарын алып чыгып кайтарып берип турганбыз. Быйыл буюрса толук тосулуп бүткөндөн кийин андай көйгөй маселелер толук чечилет деп ойлойм. Бул күнү Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде инженердик иштер Лейлик районунда да кайра жанданды. Ага күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Белгилей кетсек, Лейлик районунда чек арага зым тартуу өткөн жылдын июль айында башталган. Лейлик районунун аймагында дээрлик 46 километр аралыкта инженердик тосмо тартылды. Аймактардын рельефине жараша кээ бир аймактарда игоза зымы тартылды, кээ бир аймактарда 3D сетка жана тикенек зымдар тартылды. Бүгүнкү күндө чек ара кызматы менен биргеликте иш алып бара жатабыз. Бардык мекеме ишкана бар. Бул иш-чарага өз тиешесин, өз салымын кошуп, элге жардам берип келе жатат. Лейлик районунда мамлекеттик чек араны инженер каражаттар менен жабдуулоо иш-чаралары аябай жигердүү жүрдү. Дээрлик 50 километрге жакын чек ара тилкеси 3D сеткасы менен игоза зымдары менен тартылды. 80 километрге жакын жолдор салынды. Былтыр дагы, быйыл дагы Кудайым буйруса бул иш-чарага чек ара кызматынын аскер кызматчылары, коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматчылары тартылып, ошолордун күчү менен иш-чаралар жүргүзүлдү. 2026 жылы чек араны инженердик тосуу иштери Баткен району боюнча 65 чакырым, Лейлик району боюнча 135 чакырым тосулат. Мындан сырткары Ош облусунда 70 чакырым пландалган. 2025-2026 жылдары жалпы 420 чакырым Кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо мерчемделген. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Ыкчам, тартиптүү, уюшумдуу болуп иш алып баргыла.